Саламатсыздарбы, урматтуу Бирге ТВнын көрөрмандары, адаттагыдай сиздер менен күндүн жаңылыктары менен тааныштырабыз. Негизги темаларга кыскача токтоло кетсек, COVID-19 бир сутка ичинде 58 кишиден вирус аныкталып, экөө каза тапты. Нарын облусунда Тайлак Баатыр жөнүндө кино тартылууда. Экс-президент Сооронбай Жээнбековго тиешелүү арыз УКМКга жана Ички иштер министрлигине жиберилди. Депутаттардын айлыгын төмөндөтүү тууралуу мыйзамды жогорку кеңеш өткөрбөй жатат. Дастан Бекешев депутаттардын премьер-министрдин жана президенттин айлыгын төмөндөтүү боюнча мыйзамды коомдук талкууга өткөрбөй жатышат. Бул тууралуу депутат өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Парламентте мыйзам долбоорго карата цензура башталды. Эч ким депутатка мыйзам долбоорун демилгелеп чыгууга тыюу сала албайт. Бул конституцияны бузуу болуп саналат. Биз ушундай мезгилде жашап жатабыз. Конституцияны кармап ант бергени менен ичинен аны жек көрүп өзгөрткүсү келет. Мен жогорку кеңештин аппарат жетекчисине, анын орун басарларына, депутаттардын, президенттин жана премьер-министрдин айлык акыларын жашоо минимумуна теңдеп коюу тууралуу мыйзам долбоорумду жарыялап койгула деп бир нече жолу кат жазгам. Бирок аны чыгарбай жатышат. Бул цензура. Мыйзам долбоордун текстин өзүмдүн сайтыма жарыялайм. Балким кимдир бирөө аны элдин демилгеси катары көрүп чыгарар, деди Бекешев. Экс-президент Сооронбай Жээнбековго тиешелүү арыз Ички иштер министрлигине жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жиберилди. Сооронбай Жээнбековго тиешелүү арыз учурда ИИМге жана УКМКга жиберилди. Маалыматты башкы прокуратуранын пресс катчысы тастыктады. Бул Октябрь революциясындагы жарандардын жабыркаганына байланыштуу. Алар башкы прокуратурага кайрылып, Жээнбековго демонстранттарды күч менен таркатуу боюнча укук коргоо органдарына буйрук бергендиги үчүн жана экс-президент статусунан ажыратуу боюнча чара көрүүнү өтүнүч менен кайрылышты. Пресс катчылардын маалыматына таянсак, бул арыз Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жана УКМКга жиберилди. COVID-19 бир суткада 58 кишиден вирус аныкталып, экөө каза тапты. Өлкөдө бир суткада 58 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламатты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 18, Чүй облусунда 24, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 1 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2 бейтап каза болду. Март айынан бери 84 646 киши вируска чалдыгып, 1414 бейтап көз жумду. Борбор калаада мектептер менен бала бакчаларды ачуу чечими февралдын аягында кабыл алынат. Бишкектеги айрым класстардын окуучулары мектепке кайтаруу маселеси февралдын аягында чечилет. Бул тууралуу Бишкек шаарынын санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Кубан Күндашев билдирди. Алар бала бакчаларды ачуу чечимин февралдын аягында кабыл алаарын кошумчалады. Биз оорулар боюнча мониторинг жүргүзүп жатабыз, деди ал. 18 январдан тарта 1, 5, 9, 11 класстын окуучулары реалдуу түрдө окуй башташкан. Нарында Тайлак Баатыр жөнүндө кыска метраждуу кино тартылууда. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаты билдирди. Маалыматка караганда тасманын алгачкы эпизоду Ташырабад тарыхый комплексинде тартылды. Калган бөлүктөрү дагы башка тарыхый жайларда болот. Тайлак Баатырдын ролун Жолдошбек Жанжигит уулу аткарууда. Тасманын режиссеру Медин Учкеев. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.